Assalamu alaikum ağayın. Salamатсыңарбы көрөрман. İnternette görgöndөрдөн nazarsızdan aytalı күнү кечөө алыскы Германияда илгери Чыңгыз Айтматов байкебизде алыскы Германиядан сүйлөп деп абдан жакшы агиши ошол алыскы Германияда жатып алып мыкты чыгармаларды жазган. Андан дагы кээ бир ушактарда жүрчү Айтматовду сындаган бияка жатып алышып көп кишилер. Улуу Айтматов да сындады да. Анан Текебаев мырза, мына бүгүнкү Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаев мырза кечөө Шарапаткан деген айым депутаттын бир сөзүнө чычалап жооп берип атканын көрдүм. Анан Айтматовго салыштырам да. Айтматов кайран Каранар деп мен айтып жүрөм. Каранар өзү да Каранардын образын укмуш жазган киши. Bir kança сын айтылды жаш кезинен бери. Бирөөнүн дагы кыңк этип жооп берген эмес. Мына Каранар. Манастан кийинки Айкөл боорубуз Айтматов. Анан Өмүкө Батыр чычалап жооп берип атат. Ал айым айткан го 30 жылда Текебаев эмне иш кылды эле деген кыязды айткан экен. Ошого чычалап атат, мен муну кылгам. Анан жана сүткорлук деп атпайбы, кредит берген банктар жөнүндө. Мен ошону канча пайызын азайткам, тиги бу деп. Эми мен тамаша менен айтайын, кезинде биздин устатыбыз Кубат Жусупалиев жазуучу бир айткан. Мыйзамыңарды Текебаев жазат экен, аны бир кыргыз аткарбайт экен деп бир сарказм менен айтты эле. Чын эле ошондой. Кыргыз мыйзамга эмне үчүн баш ийбей калган? Мыйзамдын көптүгүнөн биринчиден. Анан тумандуу жазылгандан. Кош жүздүү жазылган көп мыйзамдар бизде. Мынанын баарын эле Текебаев Конституциянын атасы деп жүрбөйбү? Кандай атасы болот? Ал иш тварит эткен жок да. Ал жалаң өзү иштеп чыкса, аны атасы десе болот. Ал деле башка жактан алды, Россиядан алды, батыштан алды, жуурду. Анан өзү физик ал киши. Анан каяктан юридический билими жоктуруп эле Конституциянын атасы болуп калат. Анан ал жанагыдай өзүнүн важак лидерлик сапаты менен алып чыкты көп маселелерди, туура, чындыкты алып чыкты, айтты, какшады. Аны канчасы аткарылды, аткарылбаган жок. Анан Лао Цзы, мына Кытайдын улуу ойчулу, Конфуций менен замандаш Лао Цзынын жазганы бар. Мыйзамдар менен мамлекеттик буйруктар көбөйгөн жерде уурулар да, шылуундар да көбөйө берет деген. Ошондой эле болду да. 3000 канча бир жолу Акылбек Жапаров мырзанын сүйлөп атканын уктум беле. 3000ден ашык мыйзам жана мамлекеттик актылар ошо мыйзамга чукул кабыл турат бизде, алакандай мамлекетте. Мыйзам кана ошо сот деле алчу, мыйзам аткаруучу сот да биринчи. Соттун кылып атканы бүгүнгө чейин бул. Бүт тумандуу. Нааразычылык ушу сотко. Анан Өмүкө Батыр ошол чычалап атат да. Мен мындай пайызга түшүргөм, анан көп киши карызынан кутулган, кутулбай эле эмгичекти эле тутулуп эле жүрөт. Ал чычалабай эле коюш керек. Аны өзү жакшы ушул жакшы кылды. Мына азыркы президентибиз жакшы кылды да, ушул чыгарбаштарды алыска жөнөтүп ийип, алар дагы ал жерде өзлөрүн көрсөтүп, эми канча инвестор алып келип аткан элчи катары, илгерки элчилер мамлекетти элдештирген. Азыркы элчилер эмне кылып атканын өзү мындай отчет деле берип койбойбу элине. Анан бир айым ага каршы сүйлөп койсо ошого тазыр реакция берип атат. Айтат да ар ким айтканга акысы бар. Өмүрбек Текебаев Кудай эмес, ага да сын айтылат. Анан эле ошо бир кичинекей сөз айтса эле, анан кайра чычалап өздөрүнүн образын ачып алышат да. Мына жерде Садыр Жапаровго, Камчы Ташиевке маселен кандай сындар айтылып атат? Катуу сын айтылып атпайбы? Аны баарыбыз эле айтып да атабыз, көрүп да атабыз, билип да атабыз дегендей. Анан ошондой көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук керек. Ал жерде жыргал турмуш, жакшы турмуш кут болсун, Өмүрбек мырза. Анан бир айтып койду деп эле анан мөңкүп чыкканда, ал көп маселелер өзүңүз президент болом деп жүрдү өзү. Президент болуунун аракетинде жүрдү. Аны деле тамаш иретинде айтайын. Дагы берки Салжан экенин Жигитовдун айтканы бар. Түбөлүк президенттикке талапкер деп образ берген.
Өмүкө мырзага, Өмүрбек мырзага. Анан эми ар бир учур болот, ар бир мезгил болот. Ал улуу жараткандын буйругу дагы, элдин каалоосу дагы болот. Анан ошо менен эсептешип, андай сынга мөңкүй берүүнүн мукташтыгы деле жок. Ошону кут булсын деш керек. Ошол элчилик тынч убакытта жакшы болуш керек. Мындай кенен болуш керек деген сөздү айткым келет да. Анан ар бир чыга калган айткан сөзгө эле чычалап эле чыга бергендин ал пайдасы да жок, таасири. Өмүрбек Текебаев дегендин орду бар, изи бар. Аны көп катмар аны жактайт элдин көбү. Анан ошого татыктуу болуу керек да. Анан кийин мен мынабы күнү кечээ президентибиз Садыр Жапаров мына автобус токтоочу жайга барбады, гараж деп коелу. Ошондо ачык асмандын алдында турган автобустор доңдоп аткан жанагы шартылдап баягы өзүнүн басыгындай басып барып, баары менен таанышып чыкты. Жакшы. Анан ал оңдоп аткан 25 000 сом менен алат экен, жана оңдоп аткан жигит. Анан агы айлыгын көбөйтүү жөнүндө. Анан ал жакшы оңдоп 10 жылга жеткидей оңдош керек. Ар бир 10 жыл кызмат кылыш керек бул автобустор деген жакшы көрсөтмөлөрдү берди. Бирок мен көп жылдык кабарчылык мынабы газет иштеп, Союздун убагында да, андан кийинки талкалоо убагында да көрдүк да далай. Эми илгери колхоз совхоздордо ушундай ачык асман алдында техникалар турчу да. Анан кыйын башкармалар, раистер дароо барган жеринде ушу бастырмаларды, гараждарды курчу. А дегенде кыйын, алысты көрө билгендер. Анан ошо гараждын алдында же болбосо баардык заманбап шарттар менен оңдолуп сакталып турар эле да. Анан кечээ автобустарды карап турсам, мына президент барган жерде бүт ачык асмандын алдында турат. Аны кантип оңдойт? Жаан күн болуп калса, а дегенде ошонун бокстар деп коет жанагы. Орусча мурдагы ошо техниканын тили менен айтканда, бастырмаларды, гараждарды, навестерди жазаш керек эле да. Анын гараж башчысы эмне кылып атат? Аны тейлеген транспорт министрлиги, мэрия деген ошолорго биринчи шарт түзүп туруп анан автобустарды алып келүү керек эле. Мына ал азыр көрүп атабыз, мен айтып да атабыз, көп эле көрөм, мен деле айтпадым өткөндө. Мынабы айдоочулар, шофёрлор өтө калпсыз айдап атат. Көп мындай баягы окуп алганбы праваны, жанагы күбөлүктү, же болбосо айдоочулук укукту дегенди да. Көбү ушул мындай чала сабат айдап атат да машинени. Машина айдап жүргөн киши катары. Акырын айдабайсың, мөңкүтпөй айланайын. Элдин баары ичинде ыңгайсыз. Анан тиги бири-бирин кубалашып. Анан экинчиден мына Кытайдын эмне эле Кытай жака жармашат билбейм да. Илгертен бери эле тетиги, илгертен бери эле ушу Кытайдын оокатына биз өч болуп алдык да, же кынык алып алдык ушул жака. Кытайдын мүмкүн башка жака, мен Европа жагына жакшы товарларын жөнөтөт деп угуп жүрөм. Барган өзүм дагы тиги Сауд Арабиясына жанагы оронгон Меккеге, Кара Ташка кириш үчүн жалаң душтан кийин анан жылаңа четиңе оронуп киресиң да, жана икром дейт экен, кепин деген сөз. Ошонун этикеткасын карасам Чайна деп турат. Мынабы Кытайдын товары экен да ошол. Сауд Арабиясына барсам да Кытайдын товары. Ата күн ысыганда жыттанып чыкты ошол жерден. Мына мындай синтетикадан жасалган товар. Мен арабтарга да айткан байым. Чыныгы бир хлопок, жанагы пахта эме албайсыңарбы мына башка жактан деп. Ошол жердеги шейхтер менен сүйлөшүп калып. Ошол жерде да жайнаган жалаң Кытайдын товарлары да. Эми Кытай кандай чыгарып атат, көрүп атабыз да. Бизге келген товарлары мына бычак, жана эле бытовый үйдөгү буюмдарын алчы. Разовый да, бир эле колдонгондон чыкпайт. Бычактары жана жасаган кашык тарелкалары абдан бир сапасыз жука да. Ошол сыяктуу техникалары деле начар булардын. Эмнеге эле ушул жактан алабыз? Баягы Нариман Батыр алып келген автобустар бат эле консерва калай автобустар деп жаздым эле да. Эмне үчүн Белоруссиянын мына Беларус деген тракторлары абдан бышык да. Беларустар менен мамилебиз жакшы эле го. Болбосо берки Салиевич аксакалдан сурап көрүш керек да, ортого салып. Курманбек Байкеден. Алып бербейсизби деп. Болбосо ар жакта венгрлер менен, мажарлар менен эң жакшы мамилебиз. Венгрлердин илгери икарустары келчү бизге. Мыкты сапаттуу эле да. Анан Кытайдан алып келебиз, бат эле шалдырап калып атат. Мына азыр шалдырай баштады, мен дайыма автобус менен жүрөм. Айдоочулар дагы копол айдап атат да көбү. Жакшы айдагандары бар, бирок копол көбү. Анан барып айтсаң, жаман көрөт. Анда жөө кетиңиз дейт. Орой мамиле жасап. Ошол сыяктуу мына президенттикке жеткирбей эле бер жактагы мэр
şularda ortaga koysa bolat. Anan janagı emne menen aylanayın. Aga jep jutar dep at koyup algan emne dep janagı konkursluk jol menen alып atpayбы? Öte gümön da büt tavarlardın baarını oşol эле tender dep, tenger dep kotorup algan ana. Tender. Gene de bir dem alsang da tender dep эле. Anan mындай bir kalpısta, anan açık asmanda turgan avtobus güngө agjırap, erten gün жасаанын оңдоп аткан кишиси кайда барат? Janagı master. Şoголорго şart түшүш керек da. Prezidentke jetkirбейли. Oşonun baarın prezident көзөмөлдөп atat. Andan keyin eme mına 2 yılda deyit. Basa ben bugün okudum. 2 yılda 1553 avtobus alınıptır. 2 yılda milyardtagan akçalar getiptir büdjetten. Milyardtagan. Mına büt karız. Anın bari karız boyunga kalındap atpayбы. A çekesinde talkalanıp atat. Prezident barıp biйлişip atat, argası çok. Gördünüz mü? Alar jazalaş керек андай şart түшпөгөн жетекчилерди tez. Anan şu Kıtay'dın el okatına tap bolup aldık. Oňoy gelebi, je kanday geletem Kıtay'dan algan jalan mına sistemany oşo Kıtay'dan algan sistemany bajının başındagi kişini kamap oturabız hazır. Ayla getip emne degen o milyardlardy tonap algan, oljalap algan kişiler şu jalan Kıtay'dan gelgen okatlardan marıgan, düýnölük deňgeldegi aferaga aylangan sistemany ala alбай, talkalay alбай şay getip atat. Dagы эле Kıtay dep atabız. Emi Kıtay'dın da bir mına Kıtay'dan algan karızыбыздын eň orçundulary Atambaev'din uçurunda boldu dep kakşap atabız. Emi alternativalı jol jönündө azыр görüp atam mına. Joldun büt taş köçküler göçüp joldu jap kalıp atat. Kança жаздык ubagында ay. Elge salbay Atambaev populistik jol menen oşo alternativni jol degенди çıkardı. Mına anım men injinerlerim menen jol saluuçu jana masterler menen köp süйлөштүm. Alatı kooptu jana kavak degen jumgaldanıldı. Toğustorogo çıkkan kapçıgaydın içi öte kooptu. Öte biyik. Al jerde mına boğumdun içinde tosuştun öz azap dep kan kakşap atışattılar. Emi bütkөндөн keyin anan tozoktu tүйшükte oşonda görösüңөр dep. Ana Atambaev kesinde elge salgan jok. Özüm bilemdik menen jalan özü bir üç kişiler menen keňeşti dagı saldı. Populistik jol deyit bunu. Anan emi tunel. Jana tunel dagı ötkөл jol, toonu teşken jol dagı. Öte su toktoba kıyın bolup atat de oşo masterler aytkan. Al emi üstünde Gögarttın barılı aşkan men Gögarttı kesinde. Bütele bulak bolat üstü. Gögarttın üstü şarıldagan ele bulaktar. Anın aldı da oşonda tap teşik bolup jana tunelden su toktoba atat de ukkamda. Em oşonun bari milyardtagan akçalarda, milyardtagan Kıtayga baylap koygon çoğun gümöndүү karızlar. Dagı ele bugün Kıtay'dın karızı. Mına bunday tutaş bolup atkany kooптондурат, jandy geytet da. Elge salуу керек da. Mınday bir ilgerki men aytıp atpayam. Kakbaş Soyuzdan berki kakbaş mınday tırmakçanın içinde hadisler bizde jüret toltura. Oşol kargan, ulgaygan janagı har bir kadamın çenep baskan hadislerden alıp kengeş alış kerek ele da. Anan ele ura alıp karız kalındayt, ekinçiden jaraksız. Emi mınavu köp hadisler aytkan. Mınavu elek tö aşuudan ıldıykı toonu gösöp murdagı dolbor boyun çilgerki Soyuz birinci oşondo eken janagı Karabalta kapçıgayın barıp ele teşip turup arkı MCS'den çıkıp anargı tigi Jalalabatga түшкөн жол, төтө жолдор birinci жазалган ilgeri oşondo eken 50-nji yıldары. Oşo jolgo salganda deyit. Atambaev tigini koyup ele. Ukmuş bolmak deyit. Mana boğumdun için oşo Kıtay'dın firmalары jakşı jasaganda boğumdun için. Şunda iki tarapты jol kılganda mına ele berki joldu. Mına emi tiyagın kança karıska oturguzdu beker gelgensin. Emi kapçıgaydan taş urap atat, toktat alбай joldu. Kança tүйшük, kança ubarakerçilik. Oşon üçün har bir kadamdı bir mında oylanyp jasasa azırkıda biylike aytar ötünüçübüz da. Anan keyin eme dagı karap atsa mına tınçlık miting jönündө ula mına 1 May rayonduk sotu dayma mınday jıldırıp koyat da mitingge tыюу salıp. Emi al түшүнүктүүлүү bolup atat. Ak Uydun aldına merçemdүү жерlerге çıkmasın dep atat mitingde. Mitingge kayсы mamleketler tыюу salat. Misal üçün Türkmenistan, Tündük Koreya, Kıtay,
ушундай катуу диктатуралык мамлекеттер гана тыюу салат да. Анан жана жер титиреп турганда сейсмологдор айтып атпайбы, жердин да азастан чайпалып турганы жакшы дейт, жердин жери чыгып турат дейт. Анан такыр эле жер чайпалбай анан бир таштаганда ал өтө катастрофа дейт, жанагы катуу эмеге айланып кетиши мүмкүн деп атат. Ошол сыяктуу кыргыз элинин жанагы ачык сөзгө, акыйкаттыкка, жалаң ачык коомго көнгөн кыргыз элин оозун кулпулаш мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу митингдин да бир жолдорун тынчтык митингди. Анан согуш митинг деген болбойт, тынчтык жөн эле чыгат, өзүнүн талабын айтып чыгат. Мындай профсоюздар илгери мына дүйнөдө профсоюздук уюмдар иштеп атпайбы? Биздики профсоюздар жана коррупцияга айланып алып, өзүлөрү ичип жеп профсоюздун аты бар, заты жок болуп калды. А дүйнөдө профсоюздук уюмдар баштап чыгат өзү. Эмгекчи элдин, ошол тармактардын кызматкерлеринин укугун талашып. Ошо тынчтык митинг. Дүйнөнүн бүт өнүккөн өлкөлөрүндө митингге эч ким тыюу салбайт да. Анан бизде эле ошол дагы бир элдин нааразычылыгын көбөйтүшү мүмкүн өзү. Жел чыгып туруш керек. Мен бир кезде сунуш кылгам, мына ак үйдүн алдына чоң керексиз алып келип, анда Ташкул аке тирип эле бир чоң боз үй ак өргө тибинде бир жакшы курулушка салып туруп, ошонун ичине микрофондорду коюп, катчыларды коюп, анан келгендер ошо микрофондо сүйлөп, анан видеосун тартып, анан арызын жазып президентке жеткирип турса, элдин көйгөйү, бугу да чыгат, кусаматы чыгат. Ачык коом болот. Анан ал бугу ичине кайнап, жанагыдай ызасы кайнап, анан жаалданып чыккан 3 жолку көңтөрүш төңкөрүштөр ошондон болду да. Жалаң жабык, жанагыдай бүдөмүк, тумандуу буйруктардан, тумандуу мыйзамдардан анан чыккан. Нааразычылыктар ошондо көбөйүп отуруп, анан жанагы жарылат. Андан Кудай сактасын. Ошон үчүн элдин маанайын угуунун бир төтө жолдорун ачык. Себеби бул көчмөн турмуштун психологиясы, айрыкча кыргыздын психологиясы улуу манастан бери ошондой. Жалаң ачык, жанагы эндекей тоо таштар алап көчмөн турмушта жүргөн элдин каткан эч нерсеси жок алар. Каткан сөзү да болгон эмес, мүлкү да болгон эмес. Жылкысын айдап, айдың талаада, айдың тоолордо жүргөн элдин психологиясы, генетикалык психология ошондой биздики. Ачык коом, айкын коом, калыс коом. Мына ошого багыттоо керек баарын. Ошондо анан биздин жанагы өнүгүп бараткан жолубузга күү болот. Ушуларды айткым келди. Аманчылык болсун, ден соолук болсун. Ар бир жаз таңыбыз кут болсун дейли.